Максат мырза сиз деле уксаңыз керек жаз болгондо сүйүү күчөйт деп атпайбы? Же сүйүү жок болсо жүрөк өзүнөн эле дүкүлдөп махабат сезими жаралат дейт. Анан ошол ушундай айтып калышат деп тематикага жараша биз эки сүйүшкөн булбулду чакырып алдык эле. Ал экөө сүйүү ырларын токтотпой ырдап беребиз дейт го. Ошондуктан интрига болуп турсун. Албетте бүгүн өзгөчө сиздерге жаккан эфир болот деген ишеничтебиз. Анткени көпчүлүктүн көңүлүнөн керемет ырлары, өздөрүнүн булбул үндөрү менен түнөк тапкан, күйөрман тапкан, биздин студияда жаркырап, күлүп чайнап келип калган жылдыздуу түгөйлөр, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери ырчы Аскат Мусабеков жана ошондой эле сиздер сүйгөн ырчайым Миргүл Асаналиева келип отурат. Кандайсыздар? Рахмат. Жакшы эле болуңуздарбы? Жакшы, рахмат, жакшы. Кана жалпы эл менен бир амандашып алыңыздарчы. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу көрөрмандар, сиздер менен ушундай музыка каналынын түз эфиринен көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Баарыңыздарга ысык салам айтабыз. Биз да кубанычтабыз. Рахмат. Амансыздарбы, кыргыз элим, ушу бизди көрүп жаткан бардык биздин угармандар, көрөрмандар, бардыгыңыздарга кечки салам. Максат мырза, мен эмнени байкадым? Мен интервью баарын көрүп чыктым да сиздер мененчи. Анан көбү интервьюда Шакек жок экен да могул бармакта. Же мен байкабай калдымбы? Бүгүн жаркырап эле тагым келип калыптырсыздар. Жок. Кандай эмне таап жүрөсүздөр? Негизи мен аңгаранын суроосунун маанисин түшүндүм да. Миргүл айым, сиз тиги Аскат мырза ишке чыгып кетип атканда колунда шакеги жок болсо ай тагып ал дегендерденсизби? Негизинен экөөбүз тең эле чечпей тагынабыз. Чечпейсиздер, Ондай тагып ал деп айттырбайбыз да. Чечпей тагынабыз. Адашып калгансыз го. Башкалар деле көрүп чыккан окшойт бүгүн. Негизи аңгара теманы ушул жака буруп кетти да, жеке жашоогочу. Мен сурайын дегеним, негизи бакыт тынчтыкты сүйөт дейт да. Бирок сиздер эл адамсыздар, элдин алдында ырдап жүрөсүздөр, талантыңыздар менен көпчүлүктүн жүрөгүнө түнөк таптыңыздар. Бирок кээде ой келеби ушул анча-мынча ушак кеп ээрчигенде сахнаны таштап эле тынч эле жашайлы деген жанда ойлордон алыссыздарбы? Андай ойлор ар дайым эле болуп келет. Бул биз биринчи же акыркысы дагы эмеспиз. Мындай да, биз профессионал ырчыларбыз. Мына Миргүл 9 жыл окуду, училищени окуду, музыканы азыр быйыл консерваторияны бүтүп атат. Мен болсо филармониянын студиясын бүтүп, андан кийин улуттук консерваторияны бүтүп, диплом алып, учурда ошол улуттук консерваторияда өзүм бүтүп кеткен кафедрада мугалим болуп эмгектенип атам, сабак берип. Ошондой эле улуттук филармония солистмин, демек бул биз атайын окуган кесибибиз. Анан кесибибизди таштап кетиш такыр коюбуз. Мен ойлоп турам, сиздер кетем десеңиздер эл кетирбейт го деп. Анан жөн келген жоксуздар, концерт болуп калдык. Кандай тематикада, өзгөчөлүгү, эмнеге биз концертке барышыбыз керек? Эң сонун суроо болду. Концерт өзү негизи лирикалык, көбүрөөк лирикалык чыгармалардан турат. Ошол себептен таптым сени деп койдук. Былтыр эсиңиздерде болсо керек, былтыр да 6-майда улуттук филармонияда концерт бергенбиз. Быйыл да 6 май, Быйыл да 6-майда бергенбиз. Салт айланып баратат, Кудай буйрса. Ошону салтка айландыралы деп атабыз. Өзүбүздүн көрөрмандарыбызды көндүрүп, ошо 6-майга. Анан былтыркы концертте өмүрлөшүмө деп койгонбуз. Быйылкы концертте таптым сени деп койдук. Бул эми башында көп ойлондук, концерттин атын кандай кылсак деп. Анан мындай ойго келип кетти. Миргүлгө айтсам дароо эле чын эле жакшы экен деп, анан ошо менен койдук. Таптым сени деп ат айтып тургандай, бул экөөбүздүн концертибиз, экөөбүздүн жаңы дуэттерибиз, буга чейин аткаргандагы дуэттерибиз болот. Ошондой эле башында айткандай лирикалык чыгармаларга көбүрөөк уктайбыз. Себеп дегенде экөөбүз тең табитибиз ошондой, лирикалык чыгармаларда аябай жакынбыз, жакшы көрүп ырдайбыз. Анан үнүбүз да ошого мындай ыктап турат. Ошол себептен келип, сиз айткандай жазында жаратылышка жан кирип, адамдардын жүрөгү да ойгонуп баштаган маалда биздин концертибизге келип, нары да гүлдөтүп ийсеңиздер болот. Өмүрлөшмө, таптым сени. Демек эмки жылкы концерттин аты кандай болот, Миргүл айым? Аны бул жак чечет. Мен айтайын деген сурагым келип атат да.
өзүңүз айттыңыздар мына элди да көндүрүп атабыз, эл суранычтары менен, сагынычтары менен деп. Былтыр ушул өмүрлөшмө менен бул тарабы түштүк тарабы Ошко бардыңыздар, Нарынга бардыңыздар. Азыр бизди көрүп аткан Оштогу, Нарындагы туугандар, көрүүчүлөр демек бизге да келет го деген ойлор жаралып атса керек. Кандай болот бул жагы? Ошко жакында эле барып келдик, 13-14 февралда. Абдан эл абдан жакшы кабыл алды. Кудайым буйрса, бул концерттен кийин дагы токтотпой, дагы буйрса алдыда барабыз, планыбыз да бар. Кудай буйрса, Каракол шаарына баралы турабыз. Ошондой эле Алматы шаарына пландап атабыз. Жакшы. Акча жөнүндө сүйлөшпөй койсок болбойбуз. Канча сом болот? Канча сом даярдай берели? Жакшы. Азыр эми балким кээ бирөө кымбат деши мүмкүн, бирок негизи сапаттуу нерсе, жакшы нерсе, жандуу нерсе, мындай баасы жакшы эле болгон жакшы. Себеп дегенде ошончо концерт болуп аткандан кийин каражаты да оңой эмес экен. Биз баягы акча таап алалы деген максатта кылган жокпуз концерт, албетте. Өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды дагы бир тепичке өйдө көтөрөлү деген максат менен да, эң негизги максат ошол. Анан азыр эми баардык нерсе эле кымбаттап атканына байланыштуу дагы концерттер эми ошондой эле болуп калды. Партердин баасы 1000 сом, балкондун баасы 700 сом. Ошондой буюрса. Жакшы эле экен. Билеттер болсо Улуттук филармониянын кассасында сатылып атат, ошондой эле Ticket KG сайтында онлайн сатылып атат. Аябай эле жардам болуп кетти, ашыкча. Негизи аңгыра байкадыңызбы, дал ушул эки жуптун, Жылдызы Түгөйдүн бизди кубандырганы, суктандырганы билбейм, мага жагып атабы же көбүрөөк азыркы учурда желек деп коебуз го, үй бүлөлүк желек Асхат мырзанын колунда экен, жагып атат мырзаларчы. Негизи Миргүл айын сөзгө тарткым келип атат да, мына азыр концерт деп жүрөсүз, кээде той аштарга чакыруулар көп болот, анан айым катары үй тиричиликтерге эмне болду? Же жардамдашкан бирөө барбы үйдө? Сиз филармонияда да иштеп жатасыз, солист катары? Ооба, филармонияга солист болуп киргениме 4 айдын жүзү болду. Анан албетте үй бүлө мен үчүн биринчи орунда. Үйдүн түйшүгү дебейин, эми бул үй бүлөнүн баягы жумушу өзүнчө бир бакыт да аял үчүн. Анан жакындарыбыз жардам берип жатат. Ал эми биздин ушундай концертке жакын калганда баягы той аш, съемкалар аябай көп болгон учурда атам менен апам, кызыбыздын чоң ата чоң апасы келип дайыма жардам берет. Мага аябай каралашат. Ай сен ырыңды ырда, биз үйдөгү жумуштарды биз каралаштырабыз деп. Азыркы учурда дагы ошо кызыбызды чоң ата чоң апасы таштап коюп, анан керелди кечишке чыгармачылык менен алек болуп атам. Анан азыр мындай го, 21-кылым, экөөбүз мындай тең жаш эле экенбиз. Азыр кыздар күйөөм дагы мага жардамдашса, тамак жасаса, ал мен идиш жууп коем деген ушундай бар го. Үй иштери жардам бересиз? Ошо мындай кичине TikTok чогуу тартасыздарбы дегендей. Жок, мындай да. TikTok деп калбадыңызбы? Жок, мен биздин чын айтайын, мен ал нерсе менен такыр эме кызыгым жок. Анан мындай убактым деле жок да. Жакынкы эле күндөрү ачып аккаунт ачып кирди. Ал максаттагы эми бирке ырларыбызды чыгарып туралы такыр эле жок болуп кетпей депчи. Ал эми үй жумуштарына болсо эми аралаштырбаганга эле аракет кылам. Эч качан айткан эмесмин, муну кылып коюңузчу депчи. Бирок кээде аябай жетишпей атканымды көрүп, өзү кээде жардам берип калат. Анан ошол убакта ичимен аябай ыраазы болом да. Рахмат депчи. Анткени эми мындай да, ар кандай мырзалар ар кандай болот. Эми кээ бирөө ошо аялдын түйшүгүн билгени бар, билбегени бар. Анан аябай жумушум көп болуп кеткенде колго алыш калат. Рахмат айтам анда. Азыр экран артында болгон кыздар, Асхат мырза да күйөөм болсо экен деп ушундай болсо. Негизи сиздер үйлөнгөнгө чейин эле жеке ырчылеңиздер, үйлөндүңүздөр, сонун дуэттер чыгып атат, көрөрмандардын купулуна толуп атат дегендей. Кандай байкалып атат мындай чогуу экөөңүздөр иштеген жеңил бекен же жеке ырчы болгон жеңил бекен де? Мындай да, үй бүлөнүн ырыскысын Кудайым жеке ырыскыдан да чоңураак кылып берет да. Берекелүү болот. Анан кандай десем, чогуу кылган жакшы болот. Мисалы концертте деле мен
сахнанын артында эс алып же кийим которуп атканда Миргүл ырдап турат. Миргүл мен ырдап атканда Миргүл эс алат кичине. Ошентип мындай бири-бирибизге мындай жакшы жөлөк болот экен да. Бул жагы жакшы. Анан кеп кеңеш кылабыз. Бирдикелер чогуу талкуулайбыз. Ошол ошондой. Болгону кээде клип тарткан учурда эле кыйналып калсаңыздар керек, Эмнеге? Үйдөн чогуу кетип, үйдө иштер калып кеткенде кээде Аскат мырзанын кабагы бирип калган учурлар болсо керек. Жок, азыр мындай мисалы эртең менен экөөбүздүн жумушка кетебиз, чогуу филармонияга барабыз. Мисалы мен Карамолдо Орозов атындагы оркестрге кирип кетсем, жолдошум Камбарканга кетет кошунада. Анан кечинде болсо жакшылыктарга барып калганда ал жумушубуз дагы чогуу 24 саат бою чогуз. Анан мындай түшүнбөсүк деле жаралбайт, анткени эми бири-бирибизди түшүнөбүз да. Жумуш кеч бүтөрүн, кандай түшү экенин билебиз да. Ошол үчүн дагы мындай көп деле түшүнүксиздер да. Түшүнбөсүк жаралбайт болуш керек деп ойлойм. Көстебесин бизге жуксун, биринчиден. Анан сүйүү жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Бири-бириңиздердин кайсы сапаттарыңыздарды жакшы көрөсүздөр? Эмнеге бири-бириңиздерди сүйөсүздөр? Анан негизи эле сүйүү барбы, Аскат мырза? Сүйүү деген эмне? Тийбегиле сүйүүгө, тийбегиле. Колуңардан келбейби сүйбөгүлө. Сүйүү зарын билбеген сүйүү зарын. Сүйүү барын билеби сүйүү барын деп Элмирбек акын айткан экен да. Ансарындай сүйүү деген адам экөө бири-бири караша эмес, экөө бир багытты караса ушул жакшы болот. Экөө бири-бири толуктаса, биринин оюн бири кошулса, демек жашоодогу дагы бардык нерседе кызыкчылыктар бирдей болсо, окшоштук болсо, ушул менче ойлойм. Анан Миргүлдүн жакшы сапаттары көп эле. Эмнесин сөз? Анжалар жетпей келет деген. Айтып койчу. Тарамжалдуу ошол эмес үй бүлөдө. Таза. Ошол. Арыз атыңыз турбайбы? Кандай сон? Мага эң жаккан сапатын айтайын. Мага эң жаккан сапаты мындай түйшүк арттырбаганы да. Мага ушул аябай жагат. Мындай эми мисалы үйдө эмне жок, алда эмне бар, ушул нерселер менен такыр башымды оорутпайм да. Мисалы эми каржылык жактан деле эмне жактан болсочу, үйдүн түйшүгүнө негизи эле баягы көйгөйлөргө дейилчи, мындай аралаштырбайт да. Анан эң биринчи камкордугу жагат, карамдуулугу жагат да, мындай үйгө ташыпчу мындай. Ошол нерсеси мага аябай жагат. Аскат мырза үйгө ташса, сиз сарамжалдуу кандай сон? Эми ошентип анан уланат да. Ошентип анан. Жогоруда аңгара арыз атыңыз турбайбы деп, арыз атым деген ырды бир эске салдыңыздар да. Анан албетте бул ыр ар бир элдин жүрөгүндө убагында хит болду. Азыр эле кайра жаңырып, купулуска толуп турат. Ушул ырды тойдо болобу же концерттерде кайра ырдатып сиз тажатпайлыбы? Жок. Бул нерсе комуз менен ырдап калганда кээде мен баягы кошулбай кеткен куплеттер бар, 2-3. Ошону да кошуп коем да, анан аябай эле көңүлдөнүп кетип атсам, башында поэзиясы бар. Сен экөөбүз эки жээктей, өйүз бүйүз жактагы, болгон менен ортобузда көл толкундай баштады. Ак чардактар сенден мага, менден сага каттады. Сагарнап бир ыр жаздым, өзүм окуп жүрүүгө, ошол ырдан жан дүйнөмө бир жылуулук кирүүдө, жүрөгүмө катып алып ошол аруу дүйнөнү, сезимимде бир жашкайың бүрдөдү. Сен жакшы түш көрдүң бекен, мен ыр жазган түндөрү, жолукпасак мейли дейлик, андан оор бир жери, кайра келгиз кайран кездин кайда калат издери, мен ыйласам сенден башка сооротулат ким мени, али жашсың, арузатсың, студент кыз татына, экзаменден башка түйшүк түшө электир башыңа, менде болсо турмуш катуу бороондоп туш тарапка чачууда, тагдыр бурчук таштар менен атууда, сенин гана мээримиңдин кубаты, жетет эле мунун баарын басууга, али жашсың, арузатсың, студент кыз татына деп анан
ырдап берем да. 6 майда комуз менен ырдайсызбы? Ооба. Анда барыш керек концертке. Сөзсүздө акчаны кандай беребиз? Арузат жөнүндө дагы сөз болсунчу, бул ыр жөнүндө темада бүтпөс болуш керек. Ушул ырды дагы эле уксаң, кайра эле биринчи жолу уккандай сезимдер жаралат да. Сиздин оюңузча аткаруучу катары мунун сыры эмнеде? Эмнеге мындай ырдын сөзүндө оонда жаткарчуда бар. Ошондой. Сөзү менен оонда. Анан кайрыгында да. Элбирбек байкенин раматылык бейиши болсун. Ар бир оонунда өзүнчө бир жаңылык бар, бирок ошол эле учурда салттуулукту сактайт да. Салттуулукту сактаган нукура кыргыздын себеп дегенде кыргыздар элге эмнеге жагып атат? Кыргыздын өзүнүн канында бар, аны өзү деле билбейт да. Жүрөгүндө бирдике бар. Салттуу бирдике болгондо өзүнө ал кантип берилип угуп кетип сүйүп болуп калганын билбейт да. Ошол нерсе менимче сырында Арузаттын өзү түпкү маанисинде, тереңдигинде, кенендигинде ошонун мааниси, жанагы салттуулугу, обону сөзү баары кошулуп ошо бир бүтүндүк, өзүнчө бир чоң нерсе. Анын үстүнө кээ бирде мисалы сөзүн башка, обонун башкалар жазат эмеспи? А бул бир жүрөктөн чыккан чыгармада Элбирбек байке деген океан болчу да чалкыган. Ошол кишинин чыгармасы башкалары да элге өтүмдүү, бирок өзгөчө ошо Арузат. Анан дагы бир нерсеси менимче ушул тагдырлуу ыр болуш керек да менимче. Жөн жерден чыккан эмес мындай ырчы. Себеп дегенде мындай ыр жөн жерден чыгышы мүмкүн эмес да. Ошол себептен дагы элге мына мен ырдап жүргөнүмө 2009-жылдан бери ырдап жүрөм. 2009-жылы 2009-жылы августтарда жазып, күзүндө бүттү да ошо радиого. Ошондон бери ырдап жүрөм да. Тагдырлуу деп калдыңыз, бул Элбирбек мырзанын жашоосунун бир үзүндүсү окшойт көрүнөт. Эми көзү тирүүсүндө да айтчы да, бул ыр кандай чыгып калды эле деп көптөр Элбирбек байкеден сураса, ой, аны эмне кыласыңар, ар кимдин өзүнүн арузаты бар деп койчу да. Ар ким өзүнүн оюнун чабытына жараша ойлонсун, ошонун өзүнө жараша элестете алса болот дегенде. Баягы улуу жазуучулар чыгармасын жазып туруп, бирок ар бир окурманга өзүнө аянда кеп таштап коет да. Сен кандай жыйынтык чыгарасың? Ар ким өзүнө карата жыйынтык чыгарат да. Ошондой чыгарма деп айта алам да. Кандай сон да? Ишенебиз, былтыр концертиңиздерде жогорку деңгээлде жандуу үн менен болгон. Анан анын үстүнө быйыл дагы мектеп тарабынан бардык концерттер жандуу болуп калсын деди. Демек, быйыл концертиңиздер былтыркыдан да өзгөчө жандуу үнгө көбүрөөк басым жасалып атыптыр да. Сен бул концертте бизди музыканын бардык жанрларынан көрөсүздөр дебейм да. Эстрадалык топ дагы болот, биздин Камбаркан ансамбль дагы болот. Андан тышкары эстрадалык ырларды ырдайбыз. Анан комуз менен кыргыздын классикага айланган, ошо Мыскал апабыздын, ата Муса аталарыбыздын ырларын комуз менен ырдайбыз. Бул жакта бир эле тараптуу болбойт концерт. Музыканын бардык жанры, бардык формалары камтылган концерт болот. Мен дагы кошумчалап кетейин. Көпчүлүк ойлошу мүмкүн, балким былтыркы эле программасы кайталанып калабы дегендейчи. Жок, бир жылда бир концерт бериш деле оор экен. Себеп дегенде жаңы программаңды иштешиң керек экен, көбүрөөк иштегенге туура келди. Былтыркы менен концерттин айырмачылыгы чоң. Дээрлик 70-75% репертуар жаңыланды. Ошондой эле мына Миргүл айтып кеткендей, тиги Мыскал Муса аталарыбыздан азыркы күндөгү оончулардыноондоруна чейин ырдайбыз. Диапазон ошондой да. Ошондой анан 80-жылдар бар, 70-жылдардагы популярдуу ырлар бар, 90-жылдар дагы бар дегендей ошондой. Акыркысы Зарлык Камбаралиевдин оонун ырдайбыз. Жаш акындар дагы, качанкы акындар бар экен, кандай керемет. Бар болуңуздар, демек баарыңыздарды концерттен күтөлү. Анан сиздерге эркин микрофон атайын убакыт бөлүп келип бергениңиздерге, концерттин алдында иш көптүгүнө карабастан, үйдө кичинекей бөөктү ыйлап атканына карабастан, жалпы көрөрмандарды элди сыйлап, жакшы бир маек куралы деп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирели. Эркин микрофон суналы. Чоң рахмат, урматтуу ушул КТРК музыканын жалпы жамааты, чыгармалык жамааты, сиздерге чоң рахмат айтабыз. Ушул мекемеге келип атканыма 20 жыл жүзү болуптур да. Азыр кекилет ойлонуп, анан постоянно ардайым. Сиздердин эфир аркылуу жакшы ырлар кетсин, жакшы жаңылык уксун элибиз. Эл журтка аманчылык, тынччылык каалайбыз. Кудай буюрса 6 май күнү
Улуттук филармониянын чоң залында саат 18:30 биздин Таптым сени аттуу чоң программадагы концертибизге чакырабыз. Келиңиздер, барыңыздарды күтөбүз. Элибизде тынчтык болсун, майрам болсун, музыканын тынчтыктын ырдын гана күбүсү ыры жаңырып турсун. Бардыгыңыздарды концерттен күтөбүз. Рахмат. Чоң рахмат. Кол кармашып биздин сахна төрүсүгө өтүп бериңиздер. Бизи көрүүчүлөр урушуп атса керек. Ангара менен Максат көп сүйлөй. Ушу Максат аябай көп сүйлөдү. Ырдатса болмок деп, Анда жалпы көрөрмандарды, көрүүчүлөрдүн суранычын эске алып, биздин сахна төрүбүздө Аскат Мусабеков, Миргүл Асаналиеванан керемет чыгарма сиздердин таманасыңыздарга ыр белек болсун. Сыяктуу күтүп